Sığıttı bay geldi. Çars çars gün tiyip peşeneden bay geldi. Bak bak maşina şardın içi propka. Kaçasan gittiği anda tocaka. Жақшылық қыласың сен шашылық. Қан болып еккен нанды жеп қояды. Садықбай башың неге қазандай? Бұл мойынға рахмат алып жүрген тажабай. Қалыбек мақтанбағын қалым деп, елдің бары ойлашады, мұны қойдым боғы деп. Аман тұр, сен продукттар қылып тұр. Көмір менен маңгалбек izde tapır. Ağardın barın izlebe, tavasın var bir yerde. Ak niyet, süpermarket bin bilet. Gerek düğünüm vardığın usul yerden alıp get. Uçtular Bişkek'te başka jaktan izlebe. Callabak'ta dağı var, ak niyetli bilin al. Ak niyet degin bilet. Elge olmay bonsun dep açıp koygan ак ниет. Аксы району Карагамыш көлү, Карагамыш жайлоозу. Мынакта биздин жалаң классташтар. Жылда биздин ушундай бир жылда 2 жолу отурабыз. Шаарлыктар, кийин айылдыктар сыйлайт. Бирок олар ham шаардан келдим өкмөтөн. Устал. Шаардан келгендер, нар жактагылар бизди сыйлап атат. Нар жакта отурган олар 2 байлар. Мектепте ошо бурч-бурчтарда жүрүп, туалеттин нар жагында, бер жагында жүрүп бүткөн эптеп эми. Уча келатат дегенде алда официант болот го. Мына музапа чейбизби? Башка эч ким жок ба? 35 жылдык достор. Туу эле дос болгон адамдар. Рахмат жигиттер. Аккаунтун белгилеп коебуз, номерлерин жазып коебуз. Ким келе турган болсо байланышып келе бересиңер. Карагамыш көлү. Neler var burada? Үй жакты балам? О, ата, сонун экен. Ушул үй эми сага мына. Ой, рахмат ата, сиз жакшы көрөм. Рахмат. Ушул 3 комнаталуу квартира сага. Ата, 3 комната, ата, 3 комната. Мен сизге 5 комната дедим ата, 5 комната. Балам. Geçir балам. Билбей калдым да, geçir балам. Ох, yo, ата, ошол үй магабы? Жагы. Бул Куттун офиси Ош шаарындагы. Ош шаарында туруп Бишкек шаарындагы Алтай турак жайынан үй алып койдум. 500 миң первоначальный взнос бердим, калган 5 жылга бөлүп төлөсөң болот экен. Ошол үй магабы? Жагы, ушуну төлөш керек болуп атат. Агаң менен эниңе үйлөрдү берип салып, өзүмө үй калбай калды. Бул үй мага. Ушуну сен төлөшүң керек да, Россияга барып иштепчи. Болуптур. Ооба. Атың ким эле сенин? Амантур. Амантур. О, жакшы ат коюп эле, а. Балам, сага ишенем мен. Давай. Ата өлүп атасызбы? Ата өлсөңүз үйдү мага таштап өлүп ата. Мага таштайт, үйдүн чоңу мен го. Каерде чоң баласына ташта, кичине баласына ташта. Жиндиси мени үйдөн чыгыш керек. Мен жөн эле жөтөлдүм бе? Жөнү жөтөлдүңүзбү? Өлгөн жоксуз? Балдарым, мен кеттим. Ата, кетсеңиз мага таштап кеттиң үйдү, ата. Жок, ата, мага таштап кеттиң. Ата, мен үйдүн. Мен чайханага кеттим шалдар менен. Ручка алып чыкпачы. Ручка? Мынакей, Мурат жазасыз ата? Үйдү мага жаздың, мага жазат. Сканворд толтурам. Бүгүнгөргөч. Жүгүлө бир жерге апарып келейинчи силер. О, Куттун Оштогу офиси. Оштон туруп Бишкектен үй алсаңар болот. Жүргүлө. Мына, сенин үйүң Бишкекте. Бул Бишкектен сенин үйүң. Экөөң менин өлүмүмдү күтпөстөн шуну төлөп тиричилигиңер болуп турбу? Рахмат ата, рахмат. Неме, баштапкы төлөмүн төлөп койдуңузбу? Не болду ата? Не болду? Сигаретим жок. Сигаретиңиз машинада? Шуну төлөп жашай бергиле. Алло, кайсы лазым? Иште. Качан келесиң? Неге? Сагынып кеттим. Жанче.
Алло. Каяктасың? Жолда. Качан келесиң? Барганда тыкылдатам. Келатканда iPhone 17 ала келчи мага. 2-нан ала кет дегенде эле айтасыңыз, а? Азыр 2-нан алгандай эле оңой болуп калат. А кой? Элитфонго барасың, паспортуңду бересиң, рассрочкага бөлүп төлөө жолу менен берип коет. Болды анда ала барам. Ушул машинаны алдыңбы? А? Базар жок. Өзүм жалгыз 3 уруп койдум да. Өзүң жалгызбы? Күчтүүсүң, базар жок. О, чокуну көрдүңбү? Ошонун башына чыгып кеткем да мен. Чыгып кеттиңби? Базар жок. Базар жок дей бересиңби? Базар бар. Жүрбөй кал, көрсөтөйсүң. Мына жибек жолу базары. Мына Килем базары. Мына Эмерек базары. Мына курулуш базары. Сонун ачылыптыр, а? Ооба, 21-июнь күнү ачылыш болот, концерт болот, лотерея болот бу жерде. Любой адам келип ушул жерден соода кылса, купон берилет. Ошол купон менен лотереяга катышсаң болот. Сонун билеттер коюлган. Главный призге мына Чанган автоунаазы коюлган. Чаңганбы? Ооба. Базар жок. Базар бар. Достор, шаарда кысылып алып бир чайканада аш жегенден көрө мына жерге келиңиздер. Өтө сонун аура, өтө салкын достор. Мощный эсалат бар. Кой союп келсеңер, коюң айнып бышырып берет. Аш, дымдама, пирожок, любой тамакты бышырып берет, достор. Бул жакта караңыздар, танцпол, аппаратура бар. Туулган күн, той, фуршет, любой нерсе өткүзсөңөр болот. Эң негизгиси кошуна жок, достор. Эч ким мишайт этпейт. Таң аткынча түнү менен мощный кайф аласыңар. Папан Мехримах эсалуу борбору. Шаардан 20 мүнөттүк алыстыктагы жол. Келе бериңиздер. Эй, сүйүнчү бериң. Жакында ата болосуз. Ой, точно. Точно. Я молодец. Мына үй сагат катын. Эй, сүйүнчү бериң. Жакында экинчи жолу ата болот экенсиз. Ой, чындаппы? Чын. Мына машина сагатын. Сүйүнчү бериң. Жакында үчүнчү жолу ата болот экенсиз. Сүйүнчү дейм, ата болосуз. Сүйүнчү эле айта берет кезиңдер. Мына ятом деген подгузникти берем ушу сүйүнчүгө. Башка жер жокпу? Ушул болот ушул. Азыр ушул керек сага. Түгөп кала турган болсо, номерге чалсаң, шаарчы доставка алып берет. Ошто. Сиз жакында 4-чү жолу ата болот экенсиз. Эй, сүйүнчү дейм. Сүйүнчү бербейсизби? Шашлыкка кеттикпи? Мен Аяш апаңардын кичине ашказан ооруп атат эле. Больницага алып кетип атам. Өзүңөр бар келе бергиле. Мейли. Аяш апа, ашказаныңыз ооруза жалалабат ичиңиз. Эгер дары ичсеңиз, адыгене менен ичиңиз. Эй, эмне кылтасыз? Сок жасап атам гиластан. Албөлүдөн. Биз алапкада муну албөлү дейт да, гиластычы. Билесиңерби? Биз жаштыгыбызда сок деген нерсе болбогон го. Сокту өзүбүз колубуз менен жасайт элек мынтип, албөлүн салып алып эзип. Мунун 3 түрү болот. Сахар кошулган, туз кошулган, эч нерсе кошулбаган. Ностальгияда. Эй. Эмне кылтасыз? Видео көрдүм да. Видео эмес, кыздарды көрсөтөсүз го? Эмне болуп тур көрсө? Керек болсо мына лайк бассын. Улар деле атай ушу көрсүн, лайк бассын деп видео тартып киргизип атат да туруп. Ой, кызыксыз го, эй. Şu kızları görgөндөн көрө, ана элтифонго реклама тартпайсызбы? Аны эмне реклама тартасың? Аны баары эле билет. Элтифон деген магазинде телефон жана телефонго керектүү нерсенин баардыгы бар. Паспорт менен барсаң эле рассрочка телефондорду бере берет. Болду? Болду. Шайт этме ага. Ай, тууба. Эмне вообще намек түшүнбөйт экен. Жантан бери айтсам түшүнбөйт. Эй, мен үшүп атам. Ой. Мен дагы жантан бери айтып атам. Кийинип ал, жылуураак деп атам го. Эй, түшүнсөз, мурда мен ушинтип үшүгөндөчү,
апам мени кучактап жылытып коет эле да. Эми түн жарымда апаңдын каяктан таап келейинби? Сиз вообще намек түшүнбөйт экенсиз, а? Намек түшүндүңүзбү, намек? Намек кылбай, мындай ачык эле айтпайсың, мен жылытып коеюн деп бас.